Men Kur'an'a çıkıp okup 5'te süre jatlatsa. Ne verem men teң bala şunçalık meni jola salıp koydu. Kitapты кармагандачы экитизем кадимгидей калтырап калды. Мен Усман устаздан уялганыман эле басып жүрөгүмө басып чыгып кеттим астынанчы. Берден biz beyişke nemanıkta pütök aldık. Hem ошону колдон чыгарбай жакшылап пайдаланып калалы баарыбыз. Ушул нурду ушул бойдон көтөрүп үй бүлөмө барайынчы. Эң кымбат белек болду мен үчүн. Өмүрүмдө биринчи кымбат белек болду да. Assalamu alaikum musulmanlar. Алейкумассалам. Men Batken rayonuna karıştı Kızılbel ayından geldim. Atım Adnazarov Abdikarim. Men bir yerge geliştim maksat Kur'an okuyun da 3-4 yıldan beri kıynal bir ötelem. Hiç şu Kur'an'a çalmadım. Anam buna gelip ne verem benim teң bala beni Kur'an'a salıp koydu. Allah razı olsun. Men Kur'an'a çıkıp okup 5'te süre jatlatsa. Ne verem men teң bala şunçalık meni jola salıp koydu. Allah razı olsun canım. Anam ustazlar sizlerge de Allah razı olsun. Sizler de uşuntu uyuşturup koygan. İşinizlerge iyilik. Ömrünüzlerge bereke versin Allah'ım. Daim ne oy maksatla жүрсеңіздер Allah'ım kolda bilsin sizlerdi. Sizlerden Allah razı olsun. Okudu açıp koyganыңыздарга sizlerge çoğun rahmat. Allah razı olsun sizlerden. Bundan narılağım örkünдөй бериңиздер. Ойлодум эле, bir ayda кандай илим алабыз, кандай жетишкендиктер болот деп күмөн санап келдим эле. Кудайыма миң калла шүгүр, араб тамгаларын жаттап, Куранга түшүп калдык. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына бүгүн жыйынтыгы болуп жатат. Баарыбыз кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп жатабыз. Ошону менен бирге бүгүн сертификат, мындайча айтканда диплом алып атабыз да. Дипломду 6-7 жылда окуп алат. А биз 1 айда алып атабыз да. Бул бизге тийип аткан диплом бул бактылуулуктун, эки дүйнө бактылуулуктун диплому деп эсептейм. Эки дүйнө бактылуулуктун жолун көргөзгөн ушунун артынан биз бейиш жолуна чөбүз деп баарыбызды бүгүн ойлоп жатам. Баарыбыздын сүйүнүчүбүз ошондой болуп жатса керек. Биздин да үйлөрдө Куран китептер турган. Ошону окуганга өтө кызыгып, анан бир мындай сезим пайда болду. Куран окугангачы. Өзүбүз мына bir топ жылдан бери намаз окуйбуз, бирок биз ошол намазды туура эле окуп атабыз деген ойдо окуп жүргөн экенбиз. Аллага шүгүр, ушул жерге келип намазыбызды оңдодук. Ана мына алифбеден бир да тамга тааныбайт элек да. Мында карап эле сүрөт көргөндөн эле көрүп жаап коет элек. Аллага шүгүрлөр болсун. Мына каракелер келгенде айттым мен. Кары, менде дедим, память жок дедим. Вообще мен мээм тептегиз дедим да. Тимеле плафон. Бир да кабыл албайт десем, жок антпеңиз. Сиз үйрөнүп кетесиз деди. Деп караке менен 3 күн сабак болду. Мындай эме текшерип эме кылдыган. Сиздин жөндөмүңүз өтө жакшы экен деди. Жөндөмүңүз жакшы экен, сиз бат эле эме Куранга үйрөнүп кетесиз деди. Ана ошол каракенин сөзү мага өтө мындай таасир берди да. Бирок чындыгында эле мен өзүм же ошентип сезип экенин билбейм. Мындай эске тутуум жок эле да. Ошонун сөзү мага өтө катуу мындай жардам берди дейм да. 4 күн болгондо машалла сиз деди билет экенсиз го, мен деп тамашалаган экенсиз деп дагы баштады. Ошентип күндөр өтүп Аллага шүгүр Куранга түштүк. Мен мынчалык ойлободум, жок дегенде тамга таанып кетсем, анан кийинки жылы дагы келсем деген оюм бар эле. Аллага шүгүр Куранга түштүк. Анан эң эмеси өткөндө баягы Куран китеп алганда китепти бар колума кармадым. Ага чейин өзүбүздүн жамааттагылар китептерин алып көрдүм, кармадым, бирок сезим болбоду. Анан ошо баягы китепте мен өзүмдүн атым, фамилиям жазылып турган, бул башка болот экен. Китепти кармагандачы экитизем кадимгидей калтырап калды. Мен Усман устаздан уялганыман эле басып жүрөгүмө басып чыгып кеттим астынанчы. Тизелерим калтырады кадимгидейчи баягы алгандачы. Ушундай сезимдер болду.
Эми Аллага шүгүр устаза, сиздерге Алла разы болсун. Аятал курсунун аасын билбейт элем. 6 күндө ушуну жаттадым. Куттан намазындагы кунут дуасын билбейт элем, вообще туптура билбейт элем. Аны 4-5 күндө жаттадым. Анан мына сиздер берген караке, балам молодец, рахмат. Bir gün айтып калды, окутуп атты да. Анан ата сиз Куранга түштүңүз деди. Ана мен койчу балам, мен өзүм даяр эмесмин. Кайдан айтып атасың? Сен угуп аткан керлер түшүп окуп атты Курандычы. Куран түшүп калды. Анан түшүндүгүм деле жок болчу. Жок ата сиз түштүңүз. Мынакей сизге белек деп ушуну мага подарка кылды да. Ана ошол Данил деген бала экен, атасы ушул жерде бир айлыкта экен, анын атасы да. Анан ушул атыр мага өтө чоң туртку берди. Мына эми ушул атырдын артынан мен 5 сүрөнү жаттадым. Сүрө, ошол бала жаттады. Окуганча, алфавитти окуганча ошону жаттадым. Андан тышкары эртең мененки машбарада айтып атпайбызбы, жана ажатканага киргенди дуаны, мечитке кирип чыгуу дуасы, жатканда дуалар, буларды да жаттап алдым. Мына көрсө жаттаса болот экен. Адам bir kunt koyuş керек eкен да, аны ошо окуп жатканда 2-3 күндөн кийин мен дагы жаман эмем козгоп кетем деп калдым. Эмнегедирчи кетем деп. Анан устаз сиздин жанагы бир айтып кеткен сөзүңүз болду да, жумуртка менен тоокчу. Жакшы айттыңыз да, аны ошол жерде жанагы жумуртка болуп калбайын дедим да мен, аны кой. Окуйун, болбойт. Деп анан ошо айтып калып кеттик. Кудайга шүгүр. Сиздин колуңуздан Куран алган өтө чоң сыймык болду мага. Себеби мындайды мен ойлогон эмесмин. Анан өзүңүз айтып кеттиңиз, бул Куран бейиштик болот, тозоктон тосот деп. Туура багай? Ушуну аябай көңүлгө жакшы алдым. Буюрса Куран эми жөн чаң басып жолдо калбайт. Алымын, күчүмүн жетишинче окуганга мен даярмын. Ушул жерден мен эмнени алдым? Bir ay içinde okudum, namazımdı 5'ke turguzdum. Namaz okuyan kişi görse taptaza olup durbayбы? 5 vakt тазаланып жууп турсаң кандай сонун экен. Ошону алдым. Окуганды үйрөндүм. Анан Кудай шүгүр, ушул жерде Нур мечитте мен нурду алып турам. Ушул нурду ушул бойдон көтөрүп үй бүлөмө барайынчы. Эң биринчиден өзүбүз алган илимибиз. Мыякта бир аз акыйда остоңдуп, анан эң чоң максатым Куранга түшүп кеткен деген максатым бар болчу. Мен дос балам медреседе окуп, Куран окуп жүргөндө ушундай өзүмө ниет кылып, дуа кылчым. Мен да Куранга түшүп калсам экен, мен дагы Куран окуп, Куран аяттарын жаттасам экен деп субханалла. Бирок Аллах таалам каалоосу менен, карекелердин жардамы менен бизди окуткан кареке Алла разы болсун. Куранга түштүк субханалла. Ошо Куранга түшүп, Куран жаттадык. Анан эң негизги түшүнгөнүм дават иши. Дават бул жакшылыкка чакырып, жаманлыктан кайтаруу. Даватты көп ким азыр туура эмес жагынан түшүнөт, бирок дават бул эң жакшы амал, адамдарды хидаятка алып келе турган жол эң жакшысы амал экен да субханалла. Аллах таалам хидаятты Аллах таалам берет, бирок эң жакшы амал дават экен да. Нурулла устаз айтты эле, ар бир адам өзүнө план коюш керек дедиле. Ошондой эле биз үйдө, мен ошол сөздү уккандан кийин ойлодум, үйдө малыбыздын планы бар да. Кайсы малда чөп беребиз, кайсы малда суу беребиз деген жазып койгонбуз. Мен өзүм ошол Нурулла устаздан укканда ушул жериме алдым. Эми Кудай кааласа үйгө барганда өзүбүздүн семьябызга ушу баардыгыбыз пландарды коюп, ошо план менен пайгамбардын сүннөтү менен жашоого ниет кылайлы дедим. Эми мен дагы бирдекен айтқым келет. Мен өмүрүмдө 65 жашка кирип мындай чоң сыйлык алган, белек алган эмесмин да. Белекти мен ушул Абдырайым Шехтен ушул Куран алдык. Эң кымбат белек болду мен үчүн. Өмүрүмдө биринчи кымбат белек болду да. Эми ушул Куранды өзүмдүн акыркы немеме демиме чейин ушул Куранды окуп, ошого амал кылам деп неме кылам. Карабалда мечитти бизди баарыбызды туура жолго койду. Биз эми башкача жашап, башкача ойлоп калдык. Жашообуз өзгөрүлдү, чынын айтканда, өзгөрүлдү, аябай эле өзгөрүлдү. Бул ушул устаздарга, немелерге чоң рахмат, чоң Алла разы болсун. Мына ушу бизде азыр Кыргызстанда ушундай дин медреселер аябай өнүгүп атат. Мен ушу талас өрөөнүнөн келгем да,
Убагында мен кичинекей кезде бизде аксакал чалдар Жамбылга барып окучу. Талаш өрөндө бир да мечит жок болчу. Жамбылга барып окушуп, жума намазын. Анан кайра 1 кило конфет кичине ушундай көтөрүп келчү эле. Азыр Кудайга шүгүр, мына биздин Кыргызстанда мына эң биринчи эле ушул немени алсак, Кара Балтадын немеси, эң биринчи орундарда, биринчи Средний Азия. Биз азыр дин жагынан, мечит жагынан Өзбекстан, Казакстан баарынан алдыга чыктык. Ушу мына ушу баардык ушу устаздардын немеси, илим билим ушулардын немеси менен. Эми мен айтайын дегеним ушу дайыма ушундай чоң ушу немелерге келип жүрдүк. Берден биз бейишке путевка алдык. Эми ошону колдон чыгарбай, жакшылап пайдаланып калалы баарыбыз. Мына бейишке берди баарыбызды. Путевка. Эми ушуну өмүрүбүз өткөнчө жакшы колдонуп пайдаланып калалы. Алла ыраазы болсун. Амин, Алла разы болсун. Дүнүйөнү акуу деп эле кууп жүрө берген экенбиз. Бул жерге келип көптөгөн жана илимдүү немелерди, пайдаларды, жана үйдө тарбияларды, көптөгөн тарбияларыбыз ката алып кеткен экенбиз балдарыбызга. Ошолорду туурулап, үй бүлөгө тарбия кандай өткөрүп, зулумду көп аялдарыбызга көп өткөрөт экенбиз. Ошондой нерселерди туурлаганы, да кошуналар менен кандай мамиледе болуу, тууган урук менен кандай мамиледе болуу, ошондойлорго өтө ошондой нерселерди үйрөндүк. Жана намазыбызды көптөгөн каталарын туурладык. Баардыгыбыз бир туугандайбыз. Эч бирибизде жаман жакшы сөз айтышкан жокпуз да. Баардыгыбыз кичинебиз, чоңубуз, баардыгы бирдей да. Ушуга таң калдым да менчи мынчалык болду. Эч мындай жерге барган эмес менчи. Биринчи жолу келсем Алланын каалоосу болуптур. Көп сурайт, мен Алла менен ушундай көп жамааттар менен намаз окут дейт элем да. Көп болсун дейт. Мына караң, жумада гана барат элек жамаатыбыз жарым болот да, мен эчтечи. Анан ошону айтам да, жума эмес, күндө эле жумада берди. Бир ай жумада жүрдүм. Мына караң, менин каалоомду кура турам да, Алла ушундай дейт элем да. Жамаатыбыз көп ушуну толтуруп берген жамааттарды окусам дейт элем да, ниет кылчы. Алланын каалоосу болду. Алладан сурадым, ниет кылдым, Алла менин каалоомду берди да. Алла кадыр зат экен да. Сиздерге чоң рахмат. Өткөн жумада 4-күнү устазыбыз ар бирибизге Куран берди. Аллага шүгүр. Ошо Куран берип атканда мен ушунчалык корктум. Ушул жерден качып чыгып кетким келди. Эртеңки күндө Куран китепти алып, бийик текчеге коюп чаң бастырып, акыретте Алланын астында эмне деп жооп бересиң? Ошо Куран менен жүзүңө урса эмне аласың деген пикир болду менде. Кайра Куранды алдым. Бир күн ыйладым, Куранды кучактап алып, Алла ушу Куранды мага сиңдиргин деп. Эч кимге көрсөтпөстөн, эми могул жерде ыйласаң бирөө ойлойт да, мына курсак ачып ыйлап атабы же үйүн сагынып ыйлап атабы деп. Чаңкаган адамга суу керек болгондой, суусаган адамга суу керек болгондой мага бүгүнкү күндө илим керек болуп атат. Устаз, сиздин дуаңызга муктажмын. Дуа кылыңыз жалпы жамаатыбызга, мага дагы, ошондой эле ушул жердеги жалпы агайларыбызга, мына устаз Абдурахим шейх, Усман агай, Мурат агай, Ринат агай, Абдуразак агай жана башкалар агайлардын аттарын билбей калдым. Ушуларга жалпыңыздарга мен миңден миң ыраазымын. Аллах ыраазы болсун. Чоң атам, чоң апам. О балам, Кудай бар, Алла бар. Аллага ишен. Бирөөгө жаман айтпа балам. Бирөөгө сын такпа балам, Кудай бар. Бирөөгө көз артпа балам, жаман болот. Бирөөгө жардам бер, жакшылык кыл балам. Ошону үйрөткөн. Анан 76-77 жылы 10 класс, 9 класстан окуп калдым. Анан жестемкине барсам, Мухаммед пайгамбар деген брошюрка бар экен кичинекей. Билесиз да. Анан ошону окусам, кой. Кайным муну окуба деди. Анан жүрөм, анан атама келип айттым, чоң атам. Ата, пайгамбарыбыздын китеби бар тур. Балам, пайгамбарыбыз бар. Силер акыр замандын балдары болосуңар. Кудай деп жүргүлө. Кудай бар балам. Dedi. Anam kayra ertesi gelip barsam jestem de eкен. Anam kitepтерди okudum. Okusam ошондо sıfatlar var eкен, азыркы sıfatlar. Кандай сахабаларды даярдаган, кандай тартип менен, кандай тазалыктар менен, кандай билимдер менен. Аны көрүп калдым. Аны ошо боюнча жүрүп
өзüm инженерлік техникалық қызметкерлерді іштедім, толық мен Сарғамышта. Көп кырсыктар болсо Кудай деп жүрчүмүн. Ошол чоң Кудай сактап калды. Чоң атам, чоң апай, таа балам. Сен Кудай деп жүрсүң, бирөөгө жамандыгың жок, ички дүйнөң таза балам. Ошо ички дүйнөңдү сыртка алып чык эми балам. Сен аман калдың деди. Аны өзүм ошол приватка тарап калдык. Айылга бардым. Айылга барып жумуш кылам. Техникаларды оңдодум. Өзүнчө эле күч бололу, моторлор жасадым, жасаган нерселер жасадым да, ремонттап. Ана мүрзөгө барат, эми биз тоонун арасында бир таш, жалаң кескич, балка менен иштейсиң, ана сууруп чыгат. Ким казат? Канат казат. Ким казат? Инженер келсин, ошол казат деп жастырып коюшат. Кеч болсо да бар ошону мүрзө. Көп кастым, 100төн ашып кетти окшойт. Каскан. Анан экинчиси бул илим керек экен бул. Кудай жолунда жүр. Анан кой, билим бар, илим алайын. Өзүм дүйнөлүк тарыхтарды көп окуйм. Баардыгы эле жазылган. Бирок илим алыш керек болуп калды. Анан келдим. Келип жерге илим алдым. Араб тилин үйрөндүм. Кудайга шүгүр мына. Мухаммед пайгамбардын китептерин окугам, Стамбулдан жазылып чыккан. Бүт ашалар ошонун негизинде Арабияга да барып келдим. Рахмат сиздерге. Жалпы жамаат. Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушунчалык көп пайда алып кеттик бияктан. Биякка биринчи күнү келгенде ушундай карыкелерди көрүп, өзүм менен тең карыкелер, өзүм менен кичүүлөр ушунчалык кыраат менен Куран окуп жатканда аябай толкунданып, мен дагы ушундай окугум келди да. Анан болушунча колуман аракет кылып, ушу 15 күндө Куранга түштүк иншалла. Ушу карыкебиз аябай жардам берди бизге. Күндөн күнгө ушунча аз үйгө барганда мен жакшы жаттай албайм дачы. Бияктан көп жаттап кетейин, сүрө жаттап кетейин деген аракет кылып аттым. Күн сайын бирден сүрө тапшырып атканга аракет кылдым. 10 сүрөгө жакын тапшырдык иншалла. Дуалар жаттадык. Үйгө кирип чыккан, мечитке кирип чыккан, ушу туалетте аратканага кирип чыккан дуалардын баарын жаттадык. Нурулла устаз, Адыл шейхтерден уккан баяндарды эч жактан уккан эмесмин да. Ушу шейхтерибиз бизге баян кылып бергенде ата-энелер үчүн ата-энемди сыйлабай жүрүптүрмүн. Ушунчалык ата-энемди барктабай жүрүптүрмүн. Ушунча мен барып апамдын бутун жууйм деп өзүмө таказ алдым. Эмки айга атамды бияка 1 айга алып келем деп өзүмө сөз бердим мен. Ушунчалык сөз бердим. Ушу намазымды тургузуп, ушу силердин астыңарда сөз берип, ушул сөзүмө бекем болууга өзүм таказ алдым. Чоң рахмат сиздерге. Бияка келиштин бир себебин айтып коеюн, кызык маселе болду да. Декабрь айында баламды бияка киргизейин деп келип, ана ошондо пиришин намазы экен, ошондо Куран окуп аткан экен да. Ана ошондо ушундай рахатты мен эч кайякта сезген эмесмин да. Мындай айтканда кайфты ушундай рахаттанып таң калдым. Ана ошондо мен чечим чыгардым, биякта бир нур бар экен деп окуйм деп, ана 15 январдан кирип өтө таң калыштуу иштер болуп атат. Бүгүн Адыл аке менен сүйлөшүп телефондон айттым, бияк акча менен бүтпөйт, бияк Алланын жардамы экен дедим. Алланын жардамы нак болуп атат да. Биринчиден сизге устаз, Алла разы болсун, Усман устазга да таң калып атабыз. Өтө уюштургучу эмелери өтө чоң эмгек. Нурулла устаз, Ренат устазбы, өтө таң калыштуу устаздар. Баарысы бир гениальный психолог экен. Алла разы болсун. Анан кийин бул трибунадан пайдаланып мен айтайын дегенде, өкмөттүн адамдары түшүнүш керек да, бияк мисалы үчүн ар түрдүү производство, бияк самый эң кыйын производство. Адамдардын мээсин тазалаш, жүрөгүн тазалаш производствосу. Бул мамлекетке эң керектүү производство ушул жакта. Эң зарыл. Ошону өкмөттүн адамдары түшүнүш керек да. Бүт жерде адам керек. Кандай адам имандуу адам болсо, Кудайдан коркуу адам болсо, ошо өкмөткө, элге эң чоң пайда келтире турган. Ошондуктан буякты колдош керек өкмөттүн адамдары. Биз биринчиден көп дуа кылабыз. Буга чейин жашаган жеримде үйдүн булуңуна бир Куран дайым илип турчу. Бирок ошол Куранды көргөндө мен дайым айтат элем да, ушул Куранды биздин үйдөн эч ким окубайт депчи. Мен ушул Куранды чоңойсом окуйм деп бекем ниет кылат элем. Ушул Кыргызстанга келип мечиттерден сабак алып жүрдүм, бирок алып жүрүп, айын тамгасы мага ушунча аракет кылып 6 ай дегенде гана айын тамгасын чыгардым да Аллах.
Былтыркы жылы, мурдакы жылы келе албай калганда, аябай өкүм кыйлаганда, эмне үчүн элдер жети дубандан башка мамлекеттерден келип атса, мен ушул Карабатта шаарында жашап туруп ушул жерге келе албайм деп, аябай үйлөйт элем да, ошонан түндөсүнө туруп алып ошол Куранды кучактап, я Алла, мен ушуну окуй албасам да, окуганды соонун бергин деп кучактап алып үйлөйт элем да ошол Куранды. Аллаху акбар. Былтыр жылы ушул жерге келип, Алла Таала ушундай мүмкүнчүлүк берди. Бир күндө 3 парадан ашык Куран окууга мүмкүнчүлүк берди, Аллаху акбар. Ошо былтыр алган чоң таасирдин ачыдасында быйыл да аябай ниет кылып келдим ушул жерге. 2 ай отпускка алып ушул жерге бир аз болсо да окуп, бир аз кызмат кылам деп ушул жерге атайын келгенмин. Аллаху акбар. Ниет кылдым иншалла. Кичине жашыбыз өтүп калса да, быйылкы жылы августта келип ушул жерде өзүңүздөрдүн шакирттериңиздер болон деп бекем ниет кылдык иншалла. Дуа кылып коюңуздар, биз да ушул жерге келип өзүңүздөрдүн шакирт болуп, элге бизге пайда тийген бир жакшы пайгамбарыбыздын үммөтүнөн болсок деп ниет кылып, Алла разы болсун. Мен минтип кары жашым баарын окуптар экен билген эмесмин. Биздин союз убагында баягы кызматкерлерди повышение квалификация деп коелу бир айга жиберели. Биз ошондой экен, анан бизге окшогон карылар эми каяктан окусун деп жүрчүк. Көрсө Аллахтын буйругу экен, бизге окшогон карыларды окутат экен. Мына тамган тааныбай бир аз ыклас кылып жүрчү элек, бирок ошонусу да толук эмес экен. Бирок эми берден ошолорду да түздөп, минтип тамганы таанып, асты болсо Куранга түшүп келдик. Эми ушуну улантканга ниет кылып атабыз, ушуну улантабыз. Убагында мына Аллах ошо аталарыбыздын дуалары жетсе керек. Биз жаш убакта минтип ачык окутуп, медресе окутмак турмак. Жана менин алдымда айтып кеткен бир жигит айтты. Намазды биз Талас областынан Жамбылга келип окур эле жума намазды. Айт намазды кокту тоодун ар жагына барып окур эле. Көрсө ошол убакта кызым экен. Ошол убактагы аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын ыйлап жүрүп дуа кылгандары жетиптир. Мына эми сиздерге окшогон азаматтар мынтип уюштуруп баарын окутуп атат. Сиздерге Аллахтын рахматы болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Кыргызстандын келечеги кең экенин ишенип калдык, мынакей балдар деген окуп атат.